72 гектар жерге курулуп жаткан Osh City IT шаарчасынын курулушу тездик менен жүрүп жатат. Учурда үйлөрдүн пайдубалдары даярдалып, жеринде 30дан ашуун оор техника иштеп, курулуш иштери токтоосуз жүрүүдө. Бүгүнкү күндө мына техникабыз, автоколонна техника полностью иштеп атат. Автоколоннада 35 техника бар. Onun içинен погрузчиктер бар, экскаватор бар, машиналар бар. Баарды жумуш менен камсыз болуп атат. Иште жүрүшү баарды котлованда болуп атат. Где-то 5-6 котлован таяр болуп калды, послойное уплотнение болуп атат. Кудай буюрса, жакында бетонный иштер башталат. Калган котловандар на стадии разработки, казылып атат. Чагал тупрак чыгарып атабыз полностью. Иштер жакшы эле жүрүп атат. Курулуш жүрүп жаткан бул жайга жалпы 12 миңден ашуун батир курулат. Мейманкана, оорукана, мектеп, социалдык объектилерди салуу да каралган. Ага кошо коммерциялык жана IT объектилер курулмакчы. Анда долбоордун толук проектисинде бизнестин талаптарына жооп берген заманбап жана ыңгайлуу инфратүзүмдөр иштелип чыккан. Андагы эң бийик имарат 24 кабаттуу болот. Биздин проектибиз боюнча Osh City IT шаарчасынын курулуш мөөнөтү бар, жалпы мөөнөтү 5 жылды көздөп турабыз. Бул дегени 2030-жылга бүтөт. Бирок биз ага карабастан биз ошол ылдам иштеп бир жарым жыл или бир 9 ай эртерээк бүтүргөнгө аракет кылып жатабыз азыр. Андан сырткары бул биздин IT City шаарчабыздын ичинде 4 тилкелүү, 8 тилкелүү заманбап талапка жооп бере турган автоунаа жолдору, ички чарбалык жолдору курулат. Ал жолдордо ошол бүт коопсуздуктар сакталган. Ар бир периметрлерге видеокамералар, кылмышкерлерди аныктоочу приборлор орнотулмакчы. Мында курулуш компания батирлерди сатууда кардарлар үчүн жеңилдиктерди караган. Анда башкы төлөмүсүз 50 айга бөлүп төлөө жолу менен батир алууга болот. Учурда жалпы 4,5 миңден ашуун батир сатыкка коюлса, анын 1,5 миңден ашууну сатылган. Кардарларга дагы биринчи ыңгайлуу шарты эми ошо 50 айга баштапкы төлөмү жок. 50 айга берип атабыз. Андан кийинкиси 36 ай, 24 айга дагы. Баштапкы төлөмү уже 30% болот. Ооба, биздин шаарчабыз баягы IT шаар аталгандыктан бардык шарттары бар. Ошонун ичинде IT школдорубуз бар, IT тармагында баягы билим алчу көп багыттарыбыз бар дегендей. Кардарларыбыз да буюрса көп, жакшы эле келип атышат, агым чоң эле болуп атат. Заманбап инфратүзүмдө курулуп жаткан Osh City IT шаарчасынан батир алууну көздөгөндөрдүн катары калың. Ушу Osh компаниясынын долбоорунан үй алдым. Аябай сонун экен, бардык шарттары жакшы экен. Ошондуктан мен ушуну тандап, ушундан 2 комната үй алдым. Мүмкүн болушунча эртерээк төлөшкө аракет кылып жатам. Белгилей кетсек, 72 гектар жердин 30 гектарына социалдык объектилер жайгашат, ал эми шаарчаны 5 жыл ичинде бүткөрүү пландалууда. Масштабтуу долбоордун ишке ашырылышын коомчулукта кубаттоого алып келет. Анткени Osh City IT шаарчасынын түптөлүшүнүн максаты шаардын инфратүзүмүн жакшыртып, туристтердин келүүсүнө дагы шарт түзүү. Алмагүл Эрке, Багызы Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.